1999-жылдын 17-ноябрында ЮНЕСКОнун Генералдык конференциясы тарабынан жарыяланган 21 февраль эл аралык эне тил күнү жыл сайын 2000 жылдан бери тил жана маданият түрдүүлүгүнө жана көп тилдүүлүккө көмөк көрсөтүү максатында белгиленип келет. Ал эми ООНдун Генералдык ассамблеясы өзүнүн резолюциясында 2008 жылы эл аралык тил жылы деп жарыялаган. Бул датанын майрам катары тандалып алынышынын себеби 1952 жылы 21 февралда Бангладештин борборунда студенттер эне тилинен мамлекеттик тил болушун талап кылып көтөрүлүшкө чыгышып, полиция кызматкерлеринин огунан каза болушкан. Тилдер биздин материалдык жана мүдөлүк мурастарыбызды сактоонун жана өнүктүрүүнүн эң күчтүү куралы катары эсептелинет. ЮНЕСКОнун изилдөөлөрү боюнча орто эсеп менен 6000ден ашык дүйнө тилдеринин көпчүлүгү жоголуп кетүү коркунучунда турат. Эне тилди жайылтууга болгон бардык кадамдар тилдик түрдүүлүктү жана көп тилдүү билим алууга дүйнө боюнча тилдик жана маданий салттар менен таанышуу өнүгүүсүнө гана көмөк көрсөтпөстөн, бири-бирин түшүнүү негизиндеги тилектештикти, чыдамдуулукту жана пикир алышууну чыңдайт. 2003 жылдын 21 февралында ЮНЕСКОнун генералдык директору Мацура эл аралык эне тил күнүнө мындай деп айткан экен: эмнеге эне тилге ушунчалык көңүл бөлүнүп жатат? Анткени тилдер адам баласынын ар түрдүү чыгармачылыгынын кайталангыс сүрөттөлүшүн түзөт. Баарлашуу, кабыл алуу жана ойлонуу асбабы катары тил дагы биз дүйнөнү кантип көрүп жана кечеги, бүгүнкү жана эртеңки менен болгон байланышты сүрөттөп турат. Тилдер кокус кезигишүүлөрдүн изин ар кандай булактардан байыган ар бир өзүнүн тарыхына таандык маалыматты алып жүрөт. Белгилей кетчү жагдай, ЮНЕСКОнун уюмунун иликтөөсүнө караганда дүйнөдө 6500 тил колдонулуп, алардын көпчүлүгү жогору чегине жеткен.